Президент Садыр Жапаров Дубай шаарына болгон иш сапарынын алкагында Бириккен Араб Эмираттарынын энергетика жана инфраструктура министри менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Тараптар соода-экономикалык, инвестициялык жана энергетикалык тармактарда кызматташтыкты активдештирүү маселелерин талкуулашты. Мамлекет башы Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясынын саммитине чакыргандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Өлкө башы Бириккен Араб Эмираттарында климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүүдө алдыңкы тажрыйба жана демилгелер бар экенин белгилеп, саммитте көтөрүлгөн маселелер жакын арада өз жыйынтыгын берерине ишенимин белгиледи. Оперативдер жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу документке кол койду. Жогорку кеңеш 19-октябрда кабыл алган мыйзам турак жай курулуш кооперативдеринен үй сатып алууда адамдардын укуктарын коргоого багытталган. Ага ылайык кооперативдердин ишин министрлер кабинети тескейт. Кооперативдер өзгөчө кырдаалдар үчүн фонд түзүп, устав менен анын суммасын жана мүлкүнүн үлүшүн аныкташы керек. Бул талап аткарылбаса ал каттоодон өтпөйт. Кооперативдердин иши тышкы аудитордук текшерүүгө алынышы мүмкүн. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда 162 коммерциялык эмес турак жай курулуш кооперативи катталган. Депутат, бизнесмен, аткаминер акчалууларга интим кызматтарын көрсөткөн 200 элиталык союк аныкталды. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев атайын кызматтын Ысык көл облусу боюнча балыкчы шаардык башкармалыгынын жаңы имаратынын расмий ачылышында сүйлөп жатканда билдирген. Буга чейин кармалган 70 кыздын сүрөтүн чыгарганбыз, 200 кыздын сүрөтүн чыгарган жокпуз, жүзүн көрсөтпөйбүз. Алардын баары каттуу калынды. Бирок дагы бир жолу ушундай жол менен кармалса, анда коомчулукка сүрөттөрүн, аты жөнүн жарыялоого аргасыз болобуз деген Ташиев. УКМК төрагасы Кыргызстанда бир дагы адам мындан ары өлкөдөгү кыз келиндердин мындай кызматтарын албай турганын кошумчалаган. Бишкекте Honda Fit үлгүсүндөгү унааны токтоп турган жеринен айдап качып, арзан сатып жиберген деп 2 өспүрүм кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда 27 ноябрда милицияга бир аял кайрылып, Патрис Лумумба көчөсүндөгү унаа оңдоочу жайлардын биринин жанында токтоп турган 500 000 сомдук Honda Fit үлгүсүндөгү унааны белгисиз адамдар айдап качып кеткенин айтып, арызданган. Мындан улам кылмыш жаза кодексинин 211-беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам издөө иштеринин натыйжасында 16 жана 17 жаштагы 2 бала кармалып, шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. 17 жаштагысы буга чейин соттолуп чыкканы маалым болду. Бишкектин 19 муниципалдык отканасы газга ийгиликтүү которулду. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан компаниясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, долбоор Бишкек шаарынын мэриясы менен Газпром Кыргызстан компаниясы 2021-жылдын январында кол койгон меморандумдун алкагында ишке ашырылды. Макулдашуу Бишкек шаарында жана Чүй облусунун Сокулу, Каламүзүн райондорундагы экологиялык абалды жакшыртуу боюнча комплекстүү чаралардын 2021-2023 жылдарга планын ишке ашыруу максатында иштелип чыккан. Бишкек шаардык патрулдук милиция кызматынын Кенже командалык курамына сынак жарыяланды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, мында талапкерлерге коюлган негизги квалификациялык талаптар жеңилдетилди. Эми 19-дан 30 жашка чейинки жарандар жол инспектору болуп иштей алат. Мурдагыдай жогорку билим милдеттүү эмес, жалпы орто билимге ээ болгону жетиштүү. Айлыгы 40 000 сомдон жогору болот.